Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» аттуу тарыхый романынын 4 бөлүмүнүн уландысы, чыгарманын аягы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 1727 жылдын аяк ченинде бүтүндөй Жунгарияга Чебан Рабдандын өлгөнү жөнүндө кабар желдей тарады да, адегенде анын чын төгүнүн биле алышпай ойроттор башаламан түшүп калды. Хандын өлүмү менен өлкөдө карама-каршылыктар башталаары анык. Андыктан кандай заман болот деп кулак түрүп турган чакта атасынын өлгөнү жөнүндө Галдан Чейрен өлкөгө кабар айттырып, өзүн Куңтайчы деп жарыялайт. Галданга караганда Чебан Рабдандын кичүү уулу Шонону ойроттор жакшы көрүшчү. Шонону жайсаңдардан тартып, ноёндорго чейин акылман жана мыкты кол башчы деп биле турган. Галдан менен Шононун энелери башка болгондуктан алар бири-бирине өч эле. Атасынын көзү тирүү кезинде чагымчыл Галдан иниси Шонону сизге уу берип өлтүрткөн жүрөт деп ишендирип таштагандыктан, Чебан Рабдан аны Ташкенттен сырткары жакка чыгарчу эмес. Чебан Рабдандын өлүмү калк ичинде шек туудурбай койгон жок. Анткени Куңтайчы тамак ичип отурган жерден кулап кетип, тура албай көз жумат. Андыктан Галдан Чейрен атасына кимдир бирөө уу берди деп күнөм санагандарды камакка ала баштайт. Камалгандардын ичинде Чебан Рабдандын токолу Шононун энеси Сетержап менен орус ичкерисинен келген Аюке хандын элчилери бар болчу. Далайдан бери Аюке хан менен Чебан Рабдандын ортосунда кудалашуу жөнүндө расмий сүйлөшүүлөр жүрүп, Жуңгар Куңтайчысы Аюке хандын эр жеткен 3 уулуна өзүнүн бой тартып келаткан 3 кызын бермекчи болуп калган. Той камын көрүп, кудачылыктын расмий салтын такташ үчүн биринчи жолу Эдил дайрадан Аюке жиберген элчи Экеш Абыкай келип кеткен. Кыздарынын себи үчүн Чебан Рабдан толгон токой мүлктөн башка 100 кызды күн катары узатмакчы болду. Кайындарына көчүрүлүп бараткан кулуктулардын жолдогу коопсуздугун сакташ үчүн 8000 жоокерден турган кошун кайтарып бармак. Демек, эки хан сөөктөшүү даражасына канчалык зор маани берип жатканы көч узатуу камылгасынан эле көрүнүп турат. Чебан Рабдан кыздарына той берердин алдында кулуктуларды алып кетиш үчүн экинчи жолу да Эдил дайрадан куда башчы жана элчи катары көп жоролору менен Экеш Абыкай жаңыдан Куңтайчынын байтактысына келип түшкөн кезде ал өлүп отурбайбы? Галдан Чейрен атасына уу берүүгө катышы бар, шектүү деп эсептелген Экеш Абыкайды баш кылып, элчилерди бүт бойдон жана өгөй эне Сетержапты эрге беребиз деп жаткан 3 кызы менен кошо камакка алды да, көп узатпай баарын кыйнап өлтүрттү. Ташкенттин бегин Лузан Шонону тутуп кел деп Галдан Чейрен көп кошун жиберсе, ал үй бүлөсүн көчүрүп алып алда качан эле Эдил боюндагы Аюке ханды көздөй качып кеткен болот. Өлүмдөн керт башын арачалап аман кеткен Лузан Шоно менен Галдан Чейрен алыста жүргөндөрүнө карабастан бири-бирин жамандап жан алекетке түшүүдө. Жуңгар ойрот өлкөсүнүн ичинде ынтымак ыдырап, Галдан Чейрендин каарына калгысы келбеген жайсаңдар өз элин көчүрө качып, Көк Норго, Монголияга же Эдилди көздөй ооп кетип жаткан тополоңдуу учурда кыш күрөө экенине карабастан, Жолборс хан эр кошойго чабарман жиберип, тез арада жолугалык деген тилегин билгизет. Жолборс хандын чабарманы аркылуу эр кошой таластын оозундагы чоң капкада Бердике Берендин айылында кездешелик деп күн болжолдоду да, тез арада келсин деп Улак менен Түлкү Баатырга кошуп, Болот менен Темирди чакыртып, Ташкендеги Бишкекке киши чаптырган. Даярдык көрсүн деген кыязда туу бээни жетелетип, Бердикенин үйүнө нышаны жиберди.
Чебаныр абдан каза болгондон бери ойрот ичиндеги ал акыбал жөнүндө Жаныбек Каракчы аркылуу эр кошой үзбөй кабар алып турчу. Жолборс хан жуңгарларга каршы аттанса, кыргыздардын кереги чоң. Ансыз жуңгарларды жеңиш кыйын. Казакка кыргыз кошулган жерден галдан чейрен коркот. Мансапкор ит өгөй энеси менен карындаштарына кошуп, Аюукенин элчилерин кырып салганы өзү үчүн жаман болду. Ушул тапта жуңгарлардын биримдиги мурдагыдай эмес. Оңуту келди окшойт, деп кудуңдады эр кошой. Эр Солтоной кобурады. Кызыл кыргын башталат экен да. Бу жолу эр кошой досум деп кайрылды Солтонойго. Калмактарды жерибизден биротоло кууп чыкмайынча экөөбүздүн жаныбыз жай албайт. Балким ат жалында жүрүп алтын баштан айрылаарбыз. Жоокер жоодо өлөт, деп эр Солтоной кебелбеди. Кычыраган кыш экенине карабастан Жолборс хан топ атчандын коштоосунда Бердикенин айылына келип түштү. Жолдо келатканда тааныбасын дегендериби, баары малчы казактарча жупуну кийинип алышкан. Жандарында курал жарактары шаймашай. Кыргыз казактар учурашкандан кийин меймандарды өргөөгө алып киришкенде Жолборс ханга катар төрдө отурган жаш мырзаны тиктеп алып эр кошой чоочуп кетти. Темир уста Эсейдин уулу Кайрат сен кайдан? Абылмансур султан 4 жылча кыргыз арасында баш калкалап жүрүп, элге келгенин Жолборс хан уккан. Бирок жаш бөрү ал кезде жашыруун ат менен жан сактаганын билген эмес. Жаш султан Абылмансурду Жолборс көпчүлүккө өз аты менен тааныштырды. Сендер Кайрат деп билген мырза Абылай султандын небереси Абылмансур, Тооке хандын урпагы, жээниңер болот да, деп эки жагын карады. Кыргыздардын арасында таң калбаган киши жок. Жанымда жүргөн жаш баланы кагып согуп, капабы кылбадым бекен деп ныша өзүнчө бушайман. Хан тукумдары кекчил болот. Рахмат, кыргыз ынакаштар. Силер болбосоңор мен тирүү калбайт элем. Жакшылыгыңарды унутпайм. Эр кошой жаш султанды тирүү көрүп турганына көп ишенбей сурап жиберди. Жээн, Чебаныр абдандын кенже уулу Чарчаны өлтүрүп койгонуңду мага айтып келишкен. Качып кеткендин ордуна Коңтайчынын алдына өзү суранып кетти дештеле, Чебаныр абдандын алдынан кантип кутулуп чыктың? Сени өлтүрүп койбой, кое бергенине таң калып жатам. Же ыгын келтирип качып кеттиңби? Желмугуздун колунан аман чыкканың ишенбей турган жорок. Ишенбейлик десек, сени тирүү көрүп отурабыз. Айтор менин башым маң. Айтчы, карандай өлүмдөн сени ким бошотту? 17-лерден ашып эр жетиптир Абылмансур. Жүзүндө мурдагыдан бетер мээрим жок. Адамды тиктегени суук, күлгөндө эки урту гана бүлүк кете алат. Көзү нурсуз, маңдайы жазы, бирок кулактары кичинекей болчу. Эр адамдын кулагы кичине болсо, анын акылмандыгы деп баамдады эр кошой. Абылмансур Коңтайчынын колунан кантип аман чыкканын айтып келип, эр кошойдун «Эмне жолдо качып кеткен жоксуң?» деген суроосуна жооп берди. «Баатыр тага», деди ал кыргызча. «Мен 3 жылдан ашык элиңерде жүрүп, колуңардан туз даам таттым. Башымдын аман калганын кой, мен Ныша агадан согуш сырын үйрөндүм да. Эгерде Нышадан сабак албаганымда мен Чарчаны жеңе алат белем. Ал мени 2 чайнап 1 жутмак. Мени кылыч шилтей албаган боз бала катары көрдү. Бет алдында ажалы турганын билген жок. Дурус, дурус, дешти кеп угуп отургандар. Эгерде мен Чарчаны өлтүрүп алып качып кетсем, Кочкорду бет алмакмын. Кыргыздарды көздөй качсам, тузуңарга сийип, сиздин кусурга түкүрмөкмүн, баатыр. Сиз мени аттап, тондоп узатпадыңызбы? Көпчүлүк Абылмансурдун айткандарын таасын түшүнө албай, кандайча кусурга калат элең, деп сурашты. Чарчаны өлтүргөндөн кийин калганына алым жетмек. Андан соң кыргызды бет алып качсам, анда эле силер доого жыгылмаксыңар. Чарчаны өлтүргөн кыргыздар деп ойломок Чебаныр абдан. Боор эти менен чыккан уулумду өлтүрдү деп баардык күчүн жумшап, Коңтайчы силерди кырып таштамак. Бөөдө жерден убалыңарга калмакмын. Кыргыздарды аягандыктан Чебаныр абдандын алдына барып бердим. Суракка алганда Назилим казак экенин жашырган жокмун.
Бали, Бали дешти кыргыздар. Абыл-Мансурдун эрдигине Жолборс хандын ичи тарып тургансыды. Жигиттин аброю бийиктеп кеткенин көрүп турат. Абыл-Мансур жасаган эрдикке оңой менен кыйынсынган казак баласы бара албайт. Баралына жеткенде Тооке хандын бөлтүрүгү эч кимге жол бербейт, деп Жолборс хандын ичи тарыды. Тамак жеп болгон казак-кыргыз кепке өттү. Жолборс хан озунду. Чебаныр абдан өлгөндөн бери ойрот ичинде жаат күчөдү. Галдан Чейрендин азыр чаркы чак, калк ичинде баркы жок. Атама уу берип өлтүрдү деген шылтоо менен Аюке хандын элчилерине кошуп, өгөй энеси Сетер жапты. 3 карындашын кыйнап өлтүрткөнүн уктуңар. Коңтайчынын кичүү уулу Шоно Орусиядагы калмак ичинде жашырынып жүрөт. Жуңгар ойроттордон ырк кетти. Кыргыз казак көктөмдө калмакка кол салбасак убакытты өткөрүп алабыз. Казактар канча кошун топтой алат? Деп сурады Эркошой. Улуу 100 казагы 2,5 түмөн кол чогулта алабыз. Самаке хан көмөккө келер бекен? Дешти ар ким. Самакеге кабар айттырдык, деди Жолборс хан. Эркошой кесе айтты. Кыргыздар 1 түмөн ашык кол менен чыга алат. Самаке ханды кошпогондо 4 түмөн колубуз бар экен. Бу жолу жуңгар көп түмөн кол топтой албайт. Казак-кыргыз чындап киришсек 5 түмөн кол менен чыгабыз, деди Абыл-Мансур. Эркошой кобурады. Манжугутай Багдык ханынын өзүбүзгө тарталык. Жолборс хан түкшүмөлдөдү. Манжугутайлар биздин тилди алар бекен? Жуңгарлар Кытайдын чекесине чыккан чыйкан. Алар ойротторго согуш ачпаса мейли. Алар Жуңгариянын чегине кошун топтоп турса эле калмактардын эси чыгат. Жолборс хандын согуш өнөрүн билбегендигин байкаган Абыл-Мансур султан Эркошойду колдоду. Манжулар Жуңгар чек арасына келип берсе, Коңтайчынын жүрөгү түшөт да. Анын күчү 2ге бөлүнөт. Бүт күчүн казак-кыргызга каршы кое албайт Галдан Чейрен. Жолборс хан бүшүркөдү. Багдык ханга ким барып сүйлөшөт? Ныша дароо башын көтөрдү. Мен барам Багдык ханга. Өзүнө жолуга албасам да, анын аскер башчыларына жолугуп, казак-кыргыз калмактарга кол саларын айтсам, Кытайлар сүйүнөр. Дурус, дурус, деп Жолборс хан баш ийкеди. Эркошой бу сүйлөшүүгө тактык киргизди. Биз, кыргыздар, Ташкентти камай берелик. Казактар Түркүстан шаарын алсын. 2 шаар калмактардын тиреги. Андан ары Жети сууга жол ачылат. Биз Ташкентти камасак, анын тегерек четиндеги казак-кыргыздар бизге кошулат. Ташкент туруштук бере албайт анда, деди Бишкек. Меймандар тарап кеткенден кийин Эркошой бүтүм чыгарды. Эр-Солтоной менен Бишкек ичкиликтерге чейин барып кол чогултушсун. Калмак аттарынын туягы Коконго чейин жетти. Баш көтөрбөй жата бергенден эмне пайда табышат алар? Анжиян алайды түрө кыдырып, элди көтөрбөсөк болбойт. Арка элин өзүбүз уюштурабыз, деп келип Эркошой. Улак баатыр, эр табылдынын жылкылары көбөйдүбү? Деп сурады. 4000 мингич табылар. Анда эле жоого минчү аттарды күнгөйдүн бетегесине кое бергиле, семирип ирденсин. Бердике суроо койду. Жоокерлер менен аттарга даназык керек. Кыш күрөөдө даназык кайдан табылат? Бердике жооп айтты. Кыш күрөө экенине карабай, чүйдөгү бордунун төмөн жагындагы кашкарлыктарды чаап, даназыгын жүктөп келе беребиз. Коңтайчыны чоочутуп албайбызбы? Эркошой сурады. Кыш күрөөдө Галдан Чейрен куугун сала албайт. Жазында келип, бизге катылгандан чоочуйт. Ага азыр тынчтык керек. 10 чакты жигиттерди алып, Эр-Солтоной менен Бишкек ичкиликтерди көздөй аттанып кеткен. Ныша менен Жаныбек ууру Кытай тарапка сапар чекти. Дөөтүкана, устаканалар тынбай иштеп, курал-жарак жасаган усталардын жаны тынаар эмес. Андан көп өтпөй Түлкү баатыр, Темир, Болоттор 100 чакты жигит алышып, жылкы тийип келүүгө Ташкент менен Анаркайды көздөй бет алышты. Ошентип согушка даярдык кызуу жүрүп, казак-кыргыз ортосунда чабармандар тынган жок. А кезде Коңтайчы казак-кыргыздын согушка даярданып жатканын билбей, өзүнүн ички душмандары менен алек болуп жатты. Түзүлгөн кыргыз кошуну Ташкенттин чыгыш жагынан өңүп келатса,
Эр Солтоной, Бишкек, Сейитбектер топтогон кол Наманган, Кокон жактан чыкканы жөнүндө кабар келип жеткен. Ал учурда Ташкентти тегеректеген калмактар капилет жаткан кез эле. Бир мезгилде казак-кыргыз Ташкент менен Түркстанга чабуул коеру менен иши жок Галдан чейрен Жунгариянын чек арасында топтолуп жаткан Манжу Кытай аскерлерине каршы чыга албай эканжы болуп турду. Алаңгыча казак-кыргыз согушу жөнүндө кабар жетти да, айласы кеткен Коңтайчы Ташкент менен Түркстанга көмөкчү кошун жибере алган жок. Өзү казак-кыргызга аттана албай, калмак аскерлеринин башына ишенген адамы Черен Дондукту дайындаган. Кыргыз казакка аттанган Черен Дондуктун 4 түмөн колу бар эле. Бир эле мезгилде Ташкент менен Түркстанда жүрүп жаткан согуш калмактардын айласын кетирди. Ошо кезде Ташкентте камоого жетишкен эр кошой жол жүрүп келаткан Эр Солтонойго чабарман жиберди да, ал кошунду тоолордун кокту колотторуна катууга үлгүргөн. Калмактар эр кошойдун көмөкчү колу бар экенин таптакыр билишпеди. Ташкентти камоонун алдында кыргыз баатырлары кеңеш курушуп, кайгуулчулардан келген маалымат боюнча калмактардын 7000 колу бар деп баамдашты. Бир эле мезгилде Ташкентти курчоого алсак, калмактар туруштук бере албайт деген сунушту эр кошой четке какты. Калмактардын 10 чакты төө мылтыгы бар. Анын ар биринде 3төн аткычы турат. Мындан бөлөк калмактарда түтөтмө мылтык көп. Бирин атып салсаңар, калганы анын ордун басат. Сак бололук. Жоокерлер топтошуп чогуу жүрбөгүлө. Чабуул койгондо араңар тыгыз болсо, төө мылтык баарыңарды жайлап салат. Төө мылтыкка жакында багыла. Анын угу алыска жетпейт. Бизде деле 4 орус мылтыгы турат. Төө мылтыктын аткычтарын терип салбайлыкпы? Деди кимдир бирөө. Көз катар мерген Бишкекти баш кылып буктурмага койдук. Бирок башка айла бар. 1-2 күнчө калмактарды жазгырыш үчүн улам качып коюп урушалык. Ага чейин буктурмачылар шек алдырбай жата берет. Качан гана кыргыздардын болгон кошуну ушу деп жоо ишенип калганда түнкү чабуулга буктурмадагыларды кое беребиз. 200дөй жигиттин колунда кара майга чыланган куургучтар болот. Калмактар куш уйку салган кезде жоокерлер колдоруна куургуч шам кармап чабуулга өтөт. Буктурмачылардын негизги максаты душмандын ат көлүктөрүн айдап кетүү. Калган жоокерлер бүкүлүү жаткан калмактарды ордунан тургузбай кырып жөө беришсин. Эгерде ишибиз оңунан чыгып, калмактар ат көлүгүнөн ажыраса, аларды жеңдик деп эсептей бергиле. Чечим баарына жагып, анан барып эр кошой эскертти. Ташкент кыргыздардын эзелки шаары, аны өрттөбөйлүк. Ташкенттин тегерек четинде 2 күнчө согуш жүрүп, калмактар жанын үрөөдү. Кыргыздар тийип качкансып, түлкү куумай оюнун көрсөтүштү. Төө мылтык шаар коргондор менен жөө аскерлерди эле талкалабаса, желде учкан атчандарга анын огу оңой менен жетпейт экен. Көз катар 2-3 мерген алардын аткычтарын жайлап салышкан. Кыргыздарда түтөтмөксүз түз атар мылтык бар экенин калмактар билбептир. Ага карабастан төө мылтыктын үнү басылбайт. Көп атылгандыктанбы 2-3 өзүнөн өзү жарылып кетти. Кыргыздар анча катылбай, калмактар кыра акылыгын жоготуп койгонсуду. Ал түндө куургучка от коюп, Бишкек баштаган 200 жигит калмак кошунга чабуул коюшту. Айлана күндүзгүдөй жапжарык. Аттар кошунду былчырата тепсеп, баш көтөргөндөрүн кылыч менен шылып жүрүшөт. Жарыктан көздөрү уялып, айласы кеткен калмактардын жылкысын Эр Солтонойдун колу заматта алдыга салып кууп кетти. Жөө калган калмактар бири-бирине учкашып, түнгө сиңип кетип жатышат. Төө мылтыктар ордордунда калыптыр. Кача албай жөө калгандарын таңга маал терип, жыйнап шаарга алып киришкен. Калмактардын тез жеңилгенине сүйүнбөгөн жоокер жок. Түлөө үчүн деп жылкылар чалынып жатат. Калмактар тегиз жеңилди. Эртеңдерден Түркстанга аттанабыз, деп эр кошой Жолборсханга чабарман жиберген. Ошол кезде миңдей калмак көздөрүн жалдыратып байлоодо эле. Эр кошой баатырларын чогултуп дагы кеңеш курду. Туткундарды канттык, кое берсек кайра өзүбүзгө жоо болот. Башка жук, ашка жук кылбайлы. Калмактарды Түлкү баатыр экөөбүзгө бериңиз, деди Эр Солтоной. Аларды эмне кыласыңар?
катын алып берип эл кылып ал, деди бирөө тамаша иретинде. Эр Солтоной мостойду. Самаркандын базарына алып барып кулдукка сатабыз. Эмне кылсаң өзүң бил дегендей эр кошой башын ийкеди. Ошол эле күнү эр Солтоной менен Түлкү Баатыр туткундардын колун аркасына чие байлап, жоокерлердин курчоосунда айдап кетишкен. Калмактардын тагдыры менен иши жоктой калгандар бейик капар. Салар суусунун куймасы чендеги терең анга айдап барышып, бирин да калтырбай кылычтап салышты да куянын үстүнө кум шлеп кайрадан топурак менен бастырып тегиздеп коюшту. Ташкенге жетип келген эр Солтоной колун шакар менен аябай жууган соң бир көкөр аракты тартып жиберген боюнча уйкуга кетти. Ошол бойдон жоокерлер ант ташып алгандай эч ким калмактар жөнүндө сөз кылышчу эмес дейт. Түркстанда 10 000 кол менен калың жоого туруштук берип жаткан Жолборс хан кыргыздарды көргөндө жан алы калбай сүйүндү. Абыл-Мансур андан бешбетер кудуңдайт. Кыргыздардын көмөккө келгенин билген калмактардын колу Балкашты көздөй чегинди. Эртеси Самаке хан бир түмөн кол алып келүүгө үлгүрдү. Бу жолу калмактардын үрөйү учуп калган болчу. Кыргыз казак калмак жоонун артынан сая кууп баратканда күнжүрүш жактан сербейген эки караан көрүндү. Алар Манжу Кутайдан кайтып келаткан Ныша менен Жаныбек Каракчеле. Сөзү түгөнбөй бажырап сүйлөп жатышат ал экөө. Багдыханга жолуктук дегендеринен күмөн санагандар да бардай. Нышанын айтымында казак-кыргыз калмактарга кол салган жатат деген кабарды укканда Багдыхан аябай сүйүнүптүр. Чын эле сен Бейжиңге чейин жетип Багдыханга жолуктуңбу? Жолборс хан күмөн санады. Ныша кебелбейт. Бейжиңге жетип барып келгенче качан? Мен Багдыханга Молон Чаган көл деген капчыгайдан жолуктум. Чаган көл мурда жуңгарлардын жери экен. Аны кийинчерээк кытайлар басып алыптыр. Оңду берди болуп ал жерде Багдыхан машыгып жаткан аскерлерин көргөнү келиптир. Жолборс хан дагы сурады. Сени Багдыханга ким жолуктурду? Мен аскер башчыга кыргыздан келген элчимин деп айттым да, кыргыз казак жуңгарларга каршы согуш ачып жатат десем, дароо кабыл алды. Мен Багдыхандын алдына барганда чөгөлөй калып, 3 жолу жүгүнсөм өзү сөз баштады. Экөөбүз манжу тилинде сүйлөштүк. Мен ага казак-кыргыз жуңгарларга каршы жазгы көктөмдө кол салары жөнүндө кабар бердим. Канча колуңар бар дейт. Келип санамак белек деп, 60 000 колубуз бар десем, аябай кубанды. Чаган көлдө өзүнүн 100 000 колу бар экенин менден жашырган жок. Биз калмактарды кандай жек көрсөк, Багдыхандагы калмактарды ошондой эле жек көрөрүн билдим. Падышанын өңүтүсүн айтып берчи, деди кызыккандар. Багдыхан элүүлөргө барып калган киши, дейт. Көрүнүшү 30дардагы жигиттердей. Арык чырай, бою пас адам экен. Баса, өңү башы кыргыздардан айырып алгыс. Биз кыргыз болуп туруп кыргызга көп окшошпой кетебиз. Багдыхан өңүтүсү боюнча кыргыздан өткөн кыргыз экен. Сен манжуча жакшы сүйлөйт экенсиң, тилди кайдан жүрүп үйрөнгөнсүң деп сурайт. Менин түп катам Манастын энеси манжу кызы болгон десем, жылмайып, ошондон бери кыргыздар манжу тилин унутпай келатабы, деп какшыктады. Курсагымды тойгузуп 2 күн аябай сыйлашты. Манжуларда этти жакшы көрүшөт окшойт. Мага эт эле берип жатышты. Кетеримде, Азирети падыша, мен сизге жолукканымды кыргыз казакка кантип далилдейм десем, жылмайып туруп жанынан алтын кутучага салынган мына бул алтын сап макини берди деп, Ныша анын койнунан алып чыкты. Силерге көп белек бере албайм, алып кете албайсыңар, деп Жаныбек экөөбүзгө бир калтадан алтын дилде карматты деп, калтаны эр кошойго сунду Ныша. Кетерде мен падышанын алдына чөгөлөй калып 3 жолу жүгүндүм да, Азирети, асмандын уулу, сизди эскирип жүрүш үчүн алдыңыздан бир чөйчөк арак ичейин десем, күлүп жиберди. Мен катары менен 3 кесени тарттым. Кытай арагы биздин бозодон тартылган аракка жетпейт, деп Ныша тамшанып коет. Атка минип кетелик деп жатсак, куржундарыбызга толтура арак салдырып коюптур. Бизди калмак жоого кабылтпай чек арага чейин манжулар узатып келди, деп Ныша сөзүн бүттү. Калмак кошундун башында атактуу аскер башчы Чебан Дондок турганы менен эки тараптын күчү теңме-тең болчу. Ошого карабастан
казак-кыргыз калмакты сүрүп отурушуп, Балкаш көлүнүн үстүндөгү Анархай талаасына жетип токтошкон. Мунарык каптаган боз адырлуу чөл ысык мээден өтөт. Анархайдын жер шартын жакшы билген казак-кыргыз мерчемдүү жерлердеги кудуктарды жакшы билишчү. Шыбак оту бар колотторду жамынып, салгылашып жатышат. Кимди ким көрсүн дегендей, кээде эки тарап аралаша түшөт. Илгеркидей жекеме жекеге чыкмай жок. Кимди ким алдаса, согуш ошонуку. Бу түнү Бишкек менен Сейитбек карамайга чыланган 100 чакты аркандарды сөксөөлдөргө оруп коюп, кылда учуна от коюшту. Сөксөөлгө оролгон 100дөгөн жылаандар оозунан от чыгып, ансыз да чарчаган калмактардын эсин чыгарды. Анархайда жылаан деген жарыктык жер жайнайт. Бул Куу тала жылаандардын мекени. Ошол кезде жылаандан коркуп, кирпик ирмей албай жаткан калмактарга Эр Кошой менен Абыл Мансур чабуул коюшту. Куургучка жалганган 1000 чакты от талааны жап-жарык кылып, бул сапарда кыргыз-казак калмактардын ат көлүктөрүнө асылышты. Бир кезде Абылай, Абылайлаган ураан чыкса, кыргыздар жаңкороз, жаңкороз дешип кыйкырык чуу асман жаңыртат. Көптөгөн ат көлүктөрүнөн ажыраган черен дондук эртең менен чегинип кетип, туш тарабы алаканга салгандай көрүнүп турган чоң дөбөнүн үстүнөн жапырып келаткан казак-кыргызга сокку урууда. Төө мылтык, түтөтмө мылтык дегендер тарсылдап атылып жатты. Черен дондуктун кароол дөбөсүн Бишкек 500дөй жигит менен өңүп кирди. Аттарын жетелип алышкан. Кароол дөбөнүн желкесинде билинбеген тилке жар бар. Жар аркылуу черен дондокко жакын келип, анын өзүн атып салбастан, атын жыга атты да чагылгандай тездик менен тууга жетип барышкан. Туу туткан киши да окко учкан болчу. Ошону эле күтүп турган Абыл Мансур черен дондокко бет маңдай чыкты. Өлүп калам деп да корккон жок. Жоонун көптүгүнө карабай Бишкек тууга жетип жыгылды. Кыргыздар кароол дөбөнү улам кысып курчап келаткан эле. Туу жыгылганын билген черен дондук качып берди. Төө мылтык бүт бойдон ошол жерде калыптыр. Жаңкороз, жаңкороз деген ураан менен кыргыздар жапырса, дагы бир жерде Абылай, Абылай деген ураан жаңырат. Бир эт бышымга жетпей калмактар качып кетүүгө үлгүрүп, казак-кыргыз чоң жеңишке ээ болгон дешет. Калмак кошундун жарымы ат көлүктөрүнөн айрылган. Анархай кыргынга катышкан Букар Жырау жар салып ырдап, Абыл Мансурга Абылай деген ысым ыйгарып, кыргыз баатырына Бишкек туу жыгар деп ат бериптир. Бу жолу согушта черен дондук араң дегенде башын арачалап качып чыгып, Чаган көлдөгү Коңтайчынын байтактысына араң дегенде жетет. Мурдадан казак-кыргызды чапканда калмактар мал жандык менен дүнүйө мүлккө тунуп калышчу. Бу сапар жөө жалаңдай туусун алдырып, төө мылтыктарын таштай качкан аскер башчысы менен ноёндоруна каарын төктү да, Коңтайчы казак-кыргыздан таптакыр талкалангандыгын эч ким билбесин деп бекем эскертип, кечинде ойрот салты боюнча ноёндорун жазалоого өттү. Илгертеден жеңилген ноёндордун башына жоолук салып, аларга аялдын көйнөгүн кийгизишчү. Силер эр болбой катын аталдыңар деген шылдың өлүмгө тетеди. Ноёндор аргасыздан жазага чыдап беришти. Андан кийин буйрук болмоюнча казак-кыргызга кол салбай, тынч жашагыла деп катуу эскертти ноёндорун. Анархайдагы калмак-кыргын жөнүндө Санжыра тарыхта из калып, жуңгар арасында көп жыл жашаган швед туткуну Ренат менен орус элчиси Угрюмовдор ал кандуу окуя жөнүндө өз күндөлүктөрүндө кенен кесири эскертмелерин жазып кетишкен. Анархайдагы калмак-кыргындан кийин Тооке хандын урпагы 18 жашар Абыл Мансур биротоло Абылай деген атка конуп, казак калкынын ар намысы болуп чыга келет. Адегенде эле Абылай улуу жүз казагынын ханы деп аталып, дала эрдиктердин ичинен чыккан. Бирок өтө акылман, арамза Абылай хандын эл арасындагы баркы улам көтөрүлгөнүнө карабай, казак элинин 3 уруусунун ханы деген наамга ал өлөр алдында гана жеткен. Анархай кыргынынын күбөсү казактын атактуу акыны Букар Жырау
Абылай өлөр өлгөнчө жанынан чыкпай, анын вазири, ары кеңешчиси катары жүрүп, хандын бетине чыккан, ага сын айткан жалгыз казак катары калк оозунан түшпөй калды. Абылай өзү да даанышмандыкты көрө билген кемингерлерден болгон да, болбосо букар жыраунун уу тилине чыдайт беле. Анархайдагы калмактардын үстүнөн болгон жеңишти майрамдап отурган казак-кыргыздар ийире туруп түз кеңешип дегендей Ташкент шаарынын беги деп Улак Баатырдын 19 жашар уулу Карабайды дайындашты. Баатырдыгына амал көйлүгү жарашкан Карабай ошондон 20 жыл өткөндө Кокон шаарына барып, Кокон хандыгынын аскер башчылыгына ээ болот. Анархайдан кайтып келатканда кокусунан Улак Баатырдын өмүрү кыйылды. Анын чоо жайынан кабар бере кетелик. Кыргыз баатырлары өз жоокерлери менен айыл-айылдарына тарап, Аларчанын арчалуу токоюн сагынган эр кошой кошуну менен алдыга кетип баратып, сени Аларчадан күтүп алам деген болчу Баатырга. Ошол күнү Улак Баатыр Ыргайты суусунун боюндагы чер камыштан аң уулоону чечти. Кошой бий жолборс Аларча ичинде деле толтура десе, ажалы тарткан Улак макул болгон эмес. Күн батып баратканда суу алып кайткан бир жигити камыш арасынан 5-6 кыз чакырып жатканын айтат. Ошол замат барам деп ээликкен Улакка жаныңа курал алып ал десе, чакырган кыздарга курал кармап бармак белем деп макул болбойт. 45-тердеги Баатырга эмне, эрдемсип турган чагы. Жетип барса камыш арасында кошоктолгон 5 кыз турат. Баары казак бийкечтер. Эмне кылып жүрөсүңөр деп Баатыр кыздарды көздөй кадам шилтегенде, камыш арасынан уда-уда жаанын жебелери учат да Улактын көкүрөгүнө тепчилет. Кыйкырууга алы келбеген Баатыр кулап түшөт. Баатырга эмне болду? Үн чыкпайт дешип, суу жээгине жигиттер келип жетишсе, ал өлүп жатыптыр. Улакты атып өлтүргөн калмактар менен кошо кыздардын да изи сууган. Күүгүмдө туш-тушка чапкылашып, эч кимди таппай калат кошун. Илгери Соңкөлдө түбү менен жок болуп кеткен калмактардын жакындары окшойт. Канча жылдан бери Улак Баатыр калмактардын көкөйүнө тийбеди. Асылган жоо алмайынча койбойт. Ташкент, Түркстан менен Анархай кыргынында 20 000 жоокеринен ажырап, жөө жалаңдай эли жерине араң келген калмактар 6-7 жылдын аралыгында казак-кыргызга кол салган жок. Бир тууган эки элди өзүнчө өчөштүрүп алгандан Чебаныр абдан чоочуду. Анархай кыргынында Абылай ысмын алган султандын зоболосу күн санап көтөрүлдү да, жаш экенине карабай Валинин уулу бүтүндү казак элине демөөр болуп чыга келди. Абылай каармандыгынан бөлөк чебер саясатчы эле. Өзгөчө Абылайдын акыл кошчусу Букар ырчы жерге сууга тийгизбей мактап ырдоо аркылуу анын даңкын ого бетер көтөрүп таштаган. Жуңгарлардын казак-кыргызга кол салбай тынч койгонунун да 2-3 себеби боло турган. Ал кезде Коңтайчы менен Багдыхан Ин-Чендин аскерлери тынымсыз согушуп, эрегишүү тынбай ырбап жаткан кез болчу. 1731 жылдын күз айларында Манчу кытайлар менен жуңгарлар Калка аймагындагы Оркун суусунун боюнда катуу салгылашка чыгышып, адегенде ойроттор манжуларды кууп бараткан жерден курчоого алынат да, жуңгарлар толук бойдон талкаланды. 30 000 колунан айрылган Галдан чейрендин ичинен кызыл кан өттү. Экинчи жолу Галдан Алтайдын Баркөл деген жеринде тып-тыйпыл жеңилди. Ошол бойдон жуңгарлар менен манжулардын согушу эч токтогон жок. Ал кезде Орусиянын ичкерисинде жашаган калмактарда баш калкалап качып жүргөн Чебаныр абдандын кенже уулу Шоно Коңтайчыга кедерги боло баштайт. Шоно менен жашыруун сүйлөшкөн Багдыхан: «Эдил боюндагы калмактардан 20 000 кол баштап келсең, мен сага 70 000 аскер берем» деп убадалашат. Убаданын түпкү маңызы Шонону Жуңгарияга хан шайлоо эле. Бирок Багдыхан менен Шононун жашыруун келишими ишке ашпады. Орус падышасы Шонону баш кылып, калмактарга кошун берүүдөн баш тартты. Падыша Петр экинчинин чолок саясаты ошентип
жуңгарлардын мамлекет катары жок болуп кетүүсүнөн сактады да көп өтпөй шоно каза таап, Багдыхан Инчен өлүп, анын ордуна уулу Чиянлун такка отурат. Жуңгар ойроттордун тамырын биротоло кыркып, өлкө катары алардын атын тарыхтан өчүрө турган падыша келгенин Коңтайчы Галдан Чейрен аңдаган жок. Манжу Кытайга каарман падышанын келиши казак-кыргыздын чырагына май тамызып, алар жуңгарларга каршы тийип качып согушууну токтотушкан жок. Абылай хандын жаалын жакшы билген Багдыхан андан кол үзбөй, аны өзүнө шериктеш кылууну көздөй берди. Эр Кошойдун жетекчилиги менен менти тайган калмактарга кыргыздар тынчтык бербей, майда барат согуш эки элдин ортосунда эч тынган жок. Абылай баштаган казактар дагы аларды аябай жүдөтө берди. Эр Кошойдун акылы менен кыргыздар чүй ичинде гана чабуул коюшуп, көл тарабындагы көп калмакка катылбады. Мындан бөлөк Кордойдон ары өтүп, Үч Алматы жактан жылкы тийгенди токтотушкан жок. Калмак кыргыз үчүн жылкы жоокердин канаты. Жылкы алдыргандан чоочуган жуңгарлар катуу коргонушуп, айлалары кетти. Ага жараша Эр Солтоной башында турган Бишкек, Ныша, Жайылдар калмактардын сазайын берүүдөн жадап да коюшчу эмес. Кичи Кемин, Чоң Кемин, андан ары Көк Ойрок, Челекке чейин жуңгарлар жыш отурукташкан. Кегети менен Шамшы, жел аргыга чейин калмактар көчүрүп келишкен кашкарлыктар эгин эгишет. Багбанчылык менен оокат кылышып, мөмө жемиш өстүрө башташкан. Ысык үйдешип, жапма там салып уюшкан уйгурлардын оокат жайы тың. Кара курсактын айынан жер ооп келишкен дыйкандарга кыргыздар тийишпейт. Боомдун ичин көзөмөлдөп, жол оңдогон көпчүлүк бейтарап жашагандай өз оокат жайлары менен алек. Калмак кыргыз мамилелери ырбаган сайын жергиликтүү эл көл тарапка каттабай калышты. Ал жакта болуп жаткан кабарды Эр Кошойго Жаныбек Каракчы жеткирип турчу. Эр Солтонойдун каза табышы жөнүндө учкай сөз козгой кетелик. Көптөгөн тарыхый маалыматтын баарында Эр Солтонойду кушчу деп аташат. Чынында Эр Солтонойдун уруусу саяк жетиген. Жазы саяк 3 топко бөлүнөт. Биринчилери Каба саягы, экинчиси Чекир саяк жана Жетиген саяк. Жетиген менен Чекирдин атасы Эшен Карек. Кабанын атасы менен Эшен Карек экөө бир тууган. Энелери гана башка. Жетигендердин Кыбал деген тобу кушчу ичинде чоңоюп өскөндүктөн Назили кушчу аталып кеткен. Эр Солтоной калмактардын колунан көз жумганча калмак менен 7-8 жолу салгылашып, биринде да жеңилбей, эң акырында кокусунан колго түшөт да анын башы алынат. Өзгөчө жуңгар баатыры Дөңкөнөй менен Эр Солтонойдун эрүүөлүн жазса узун сабак аңгеме келип чыгат. Алмаз Кылычжан Чабдар аттуу Солтоной өмүрүнүн аягына чейин жоодон жалтанып койбогон баатыр. Өзгөчө ал жуңгар ханы Чебаныр абдан өлгөндөн кийин Кордой аркылуу Илеге чейин жетип, миңдеген жылкы тийип келчү дейт. Бир курдай Иле жактагы жуңгарлардан жылкы тийип келаткан Солтонойду калмак баатыры Дөңкөнөй сокулуктан кууп жетип минтип ырдаптыр. Жайсаң сары жонунан басып кетпе Солтоной, кара балта кайыңды ашып кетпе Солтоной, катын болуп калбасаң качып кетпе Солтоной. Анда Солтоной токтой калып жооп берет. Карагыштак меркеден көчүрөйүн жериңден, калмак ханы Коңтайчы жылкыңды алдым элиңден, калмак баатыр сен болсоң келсең келгин Дөңкөнөй. Эки баатыр найзалаша түшкөндө Дөңкөнөй жеңилип баратканын сезип сокулук суусун кече качат. Ошондон кийин эл ичинде Чабдар аттуу Солтоной, Буурул аттуу Дөңкөнөй деген ыр айтылып калат. Бир кездеги досу Маркашка Жайсаңдан Бердикке берен эзелки кегин ала албай жүргөн. Мал уурдоого келген берен колго түшүп калып, муш жегенин эсинен чыгарчу эмес. Анархай кыргыны өткөндөн бери кыргыздар жуңгарларды тоотпой калганын Бердикке жакшы билчү.
Ошондуктан Бердике бир курдай Эр Солтонойду кепке тартты. Чүйдөгү Маркашка жайсаңды өлтүрсөк, калмактардын шору куруйт. Сары Өзөн чүйдөн жуңгарлар куулса, Ысык көл, Кеген, Каркыра биздин колго өтөт. Эр кошойго акыл салалык деп аны көндүрөт. Коңур өгүзгө барып баш бий менен кеңешсе, Эр кошойдагы Бердикенин кеңешин туура көрөт. Ошол бойдон Бишкек, Ныша, Түлкү баатырларды жанына алып, миңдей жигит менен чүйгө келишет. Жайсаңдын байтактысы Ак суунун алкым чениндеги Теменеде эле. Калмактар менен 2 күнчө согушуп болуп, Маргашка Кызыл Белес аркылуу Сокулукка кире качат. Эртеси согуш кайрадан уланат да, көзгө атар мерген Бишкек өңүп жайсаңды аттан кулата атат. Жан башына ок тийип тура албай жаткан эски досун Бердике табалайт. Жатасыңбы, Маркашка? Маркашка жооп берген экен. Жатпаганда не кылам? Сен атып салсаң жамбашка. Бердике берен кындагы канжарын сууруп алып, жайсаңды мууздамакчы болгондо ал досуна жалынды. Акыреттик дос элек го, Бердике, кантип колуң барат? Жайсаң дос айрылат деген кыргызда макал бар. Эки достун ортосуна арачага түшкөн Эр Солтоной: силер достошуп касам ичкенде мен күбө элем. Маркашканы мен жайлайын, деп Бердикенин канжарын колунан алат. Өлөрүнө көзү жеткен жайсаң Эр Солтонойдон өтүндү. Мен уул келин кыз кыркындарга керез айтып калайын. Силер окчун барып тургула. Маркашка жайсаң тукум ургун кашына чогултуп алып, осуят калтырган дейт. Ал мындай: Жуңгарияга кача көчпөй, кыргыз ичинде калып, жан сактагыла. Кайдоолдор менен куда сөөк болуп кеттик. Мындан ары силердин урууңар Кайдоол, Назилиңер кыргыз. Илгери Галдан Бошокту хандын көргөн түшү чын чыгат окшойт. Мен дагы аян көрдүм. Жуңгар ойроттор тукум курут болот. Калмактарды улуу өрт каптайт. Силерге калтырган керезим 9 ата өтмөйүнчө жылына кыргызга бирден кара санат айлык кылып тургула. Кыргызды каргаганда өзүң билбе, билгендин тилин алба, деп тескери бата бергиле. Кыязы азыр мени Эр Солтоной мууздайт. Андан өч албасаңар менин рухум силерди кечирбейт. Эр Солтонойду өлтүрүш үчүн анын алмаз кылычын уурдап алсаңар жетиштүү. Ошондо Солтонойдун башынан кусуру учат, деп туруп бериптир. Маркашканын өлүмүнө себепкер болом деп Эр Солтоной өзү да кусурга калыптыр. Жайдын толук кезинде Эр Солтоной Кула Байтал суусун бойлоп Ак суу капчыгайын көздөй келаткан. Миң текенин төрүндөгү мергенчилердин үңкүрүнө жетпей, жаламаз оого катылган казынаны көрүп коеюн деп ойлогон. Ал жерде катылган дүнүйө мүлк бар. Салык сакталган жерде Эр кошой экөөнөн башка эч ким билчү эмес. Айсыз түндөрдө гана асканын башынан кыл аркан аркылуу түшүп келип, урчукту акырын түртүп койсо салык катылган жердин оозу көрүнчү. Казын арасында түркүн асыл таштардан бөлөк калы килемдер, бачайы жибекке чейин бар. Шам жагып коюп карап отурган адамдын пейили тоет, көңүлү ачылчу. Маркашканын сөөгү коюлган чоң калмак дөбөнүн тушуна келгенде көз байланды. Ошо кезде капарсыз бастырып келаткан баатырдын аркасына кимдир бирөө шак эте учкашты да, итчи кыңшылап добуш салып жаткандай. Бу ким дегендей жүрөгү шуу этти баатырдын. Сол капталындагы алмаз кылычын ала коеюн десе, ал колго урунбайт. Жерге секирип түшкөн тайганга окшогон балекетти караса, кылычты тиштеген бойдон качып бараткансыйт. Кыйкырып кууган болду. Кайдан жеткирсин? Бадалга сиңип жок. Өзү да эс учун билбейт. Эрден ооп жатып калыптыр. Эртеси күн жарыкта тегерек четтин баарын тинтип чыкса, эч кандай жик билинбейт. Алдан күчтөн тайган Эр Солтоной көпкө ноокастап жүрүп, анан адам кейпине келгенсиген. Ошондон бери ал кайда бастырса да жалгыз сары тайган ээрчип алат. Баатыр токтоп, тайган экөө тиктешип калчу. Тайгандын түспөлү аялдыкындай. Кылычын жоготуп кейип жүргөн Эр Солтонойго Бишкек баатыр өз кылычын тартуулады. Кара болот алмаз кылычка жетеби?
бир курдай эр Солтоной нышанын тапанчасын сурап алды да койнуна салып койгон. Бу жолу да эр Солтоной Кула Байтал суусун өрдөй тоону бет алып келаткан. Баягы аял түспөлдөш Сарытайган аны ээрчиди. Баатыр токтосо токтойт, басса басат. Бирок эр Солтонойдон таптакыр калбады. Ыза болгон Баатыр аттан акырын түштү да сол колуна кылычын оңдой кармап Тайган экөө тиктешип турат. Тайгандын Баатырдан чоочуй турган түрү жок. Күн чак түш эле. Тайган башы менен Баатырды шылдыңдай карап күлүп тургансыйт. Анан оң колун койнуна салган бойдон октолуу турган тапанчаны дароо ала коюп, Тайганды көздөй басып койду. «Кокуй!» деген аялдын үнү чыгып, ал бадалга кирип баратканда эр Солтоной дагы ок атты. Ошол маалдан мүрзө жактан «Тийбе бечарага!» деген эркектин үнү чыкты. Артынан кубалабай Баатыр аттанып кете берген. Болгон окуяны нышага айтып берсе, ал аябай кейиди. Тайган кубулган турбайбы? Бекер жерден ок чыгарыпсың, Баатыр. Кээ бирде кыйын деген адамдардын жаны итке кирип кетет, же жылкы болуп калат. Маркашка дагы тегин адамдардан эмес болчу. Аны Бердике берен өзү өлтүрсө жарашпайт беле. Бекер жерден барып анын канына сабын болдуң. Күзгө тарта эр Солтоной иниси Абикти алып, 100 атчан менен Дөңкөнөйгө аттанды. Араларында эр кошойдун уулу бала Момокон да бар. Алмаз кылычты Дөңкөнөйдөн башка киши уурдатып алган жок деп ишенчү. Ичи күйүп, калмак жоодон үч алгысы келет. Дөңкөнөйдү кырсак, анын колунда ак үйлүү жүргөн уулуң Итаякты өлтүртүп коет десе да, согуштан баш тарткан жок. Бир бала катындын боюнан түшүп калат деп кебилбейт Баатыр. Ошо согушта эр Солтоной артта бөлүнүп калган 13 жашар Момоконду куткарып калам деп колго түштү. Өзү колго түшөрүнө карабай чабышып жатып, Момоконду куткаргандан кийин колго түшкөн. Бу жолку жортуулда Баатыр 50 чактыдай жигитинен ажыраган эле. Өлгөндөрдүн ичинде иниси Абик да бар. Туткундар бүт бойдон карды жарылып, белдери сынып жатат. Кыйнабай тезирээк өлтүрүп койсоңор деп жалынган кыргыздардын сөзүн эч жан укпайт. Бир күнү кечке боз үйдө жалгыз камап, тамак аштан кем карч кылышкан жок Баатырды. Өлөр алдында ичип кал дешип, аракты даяшкан жок. 3-чү күнү өлүп жаткан кыргыздардын сасыган денесинин жанына ак үйлүү жүргөн Итаякты алып келишти. Өлүп жаткандар кимдер? Ичинен тааныгандарың барбы? Деп сурашты жаш жигиттен. Кимдердин сөөгү экенин мен кайдан билет элем? Өлүп жаткандар бүт бойдон кыргыздар. Кыргыздарга менин кандай тиешем бар? Кыргыздар сенин элиң да. Кыргыздар менин душманым. Эмне үчүн душман болот өз элиң? Коңтайчынын душманы, менин да душманым. Итаяктын жообун угуп четте турган эр Солтонойдун үрөйү учту да уулун тиктеди. Сен мени тааныйсыңбы? Сен өзүң кимсиң? Мен сенин өз атаңмын. Менин сендей атам жок болчу. Анда эле айтчы, атаң ким? Менин атам Коңтайчы. Эй, теңир ургур, ушул сөздү кантип айттың? Менин теңирим да жок. Менин кудайым ыйык буркан. Кусур ургур, сен өз диниңден безип калмак болдуңбу? Мени 7 жашымдан эле Коңтайчы тарбиялабадыбы? Коңтайчы тарбияласа эле кыргыз болбой каласыңбы? 7 жашымда мени калмак алып кетип жатканда барбайм деп ыйлап боздободум беле, Баатыр? Ал кезде көз жашыма карабай жуңгарларга кармата бергенсиңер. Азыр жүрөгүм биротоло тоңуп калды. Менде урук тууган, ата-эне деген жок, силердин өлгөн уулуңармын. Кыргыз деген элди билбейм. Итаякты алып келишкен калмактар кеңешип отуруп, ага Жайсаңдын кызын алып бермей болушат. Жигиттен ойроттон өткөн ойрот чыкты деп макташып, 3 күндөн кийин эр Солтонойдун башын таякка сайып алышып ага көрсөтүштү. Кимдин башы? Тааныйсыңбы? Аны эмнеге менден сурайсыңар? Коңтайчынын душманынын башы экен. Карарып сасып кеткен турбайбы? Деп бутунун учу менен тээп койду Итаяк. Дөңкөнөй Жайсаңдын үйүндө эркин жүргөн Итаяк көп өтпөй атасынын алмаз кылычын уурдай качып, эр кошойдун айылына жетип келет. Кайран жигит атасынын кылычын ала качыш үчүн, калмактарды жазгырыш үчүн көз көрүнө калп айтыптыр.
итаяк атасын тартып, эл коргогон эр чыккан дешет. Бир жаман жери эр Солтонойдун карарган башын тээп койгон үчүнбү анын тукумдарында сөөк кулгуна көп болчу экен. 1745-жылы Галдан чейрен өлгөн соң Жуңгар өлкөсүндө хан такты талашка түшөт. Коңтайчынын көптөгөн кыз балдары жана 3 уулу болуптур. Улуу баласы Лама Доржи атасы өлгөн жылы 19 жашта эле. Бирок ал кенизек ойнош катындан туулгандыктан Галдан чейрен өз осуятында хандыкты 13 жашар уулу Чеван Доржи ажага калтырат. Ал 1749-жылга чейин Ажа хан деген ат менен Жунгарияга хандык кылат. Ажа ханды өлтүргөндөн кийин анын ордуна Лама Доржи атакка келет. Лама Доржинин такта отурушуна Жунгариянын көптөгөн ноёндору менен жайсаңдары каршы турушуп, хандык бизге ылайык деп Давачы менен Амурсана көтөрүлөт. Давачы Батур Коңтайчынын түз тукумдарынан болсо, Амурсана Галдан чейрендин кызынан төрөлгөн кара көздөй жээни. Ошого жараша Амурсана ойроттордун Чаган Туу Хойт деген ак сөөк уруусунан чыккан болчу. Ошол кезде ойноштон туулган уул Лама Доржинин хан болушуна Коңтайчынын кызы Олоң Байыр ого бетер каршы турду да, мен кайсы ноёнго эрге тийсем, ошол Жунгарияга хан болот деген жарлыгын эли журтуна айттырды. Олоң Байыр ойротто жок сулуу кыз экен. Аны алабыз деп колун сураган атактуу ноёндор көп болгондуктан аруу кыз иниси Ажа хандын өчүн алыш үчүн кимде-ким Лама Доржини өлтүрүп келсе, ошого баш кошом деген талап койду. Ал заманда Олоң Байырдын айдай сулуулугун кошуп ырдабаган ойрот кыргыз ичинде акындар менен бакшылар аз болуптур. Өзгөчө аны кыргыз ырчылар Гүлгаакы деген ат менен сыпаттаганы тарых барагында көп айтылат. Ал жөнүндө айтса, жазса сөз арбыйт. Өз инисин өлтүрүп такка келген Лама Доржини ашынган душманым деп кесенген Давачы менен Амурсананын хан кармап өлтүрмөкчү болгондо, алар казак калкынын улуу жүзүнүн ханы Абылай Султанга кире качып, башын арачалап калышат. Жуңгар ойрот хандыгынын түбөлүгү түз эмес экендигин баамдаган кыргыз баатырлары Эр Кошойдун кол башчылыгы менен 1749-жылы Сарыөзөн чүйдөн калмактарды дээрлик кууп чыгуунун аракетин көрүшөт. Абылай хандын башчылыгы аркылуу казактар жуңгарларды караманча тоотпой калган соң, кыргыздар үчүн чүй менен ысык көлдү жердеген калмактарды эл жерден кууп чыгыш алда канча оңой болуп калган. Анын үстүнө калк ичинен жаңы жаш баатырлар Жайыл, Бишкек, Ныша, Момокон жана Качеке, Кедей, Атаке, Эсенгул садырлар чыга келишти. Жаш баатырлардын деми таш жарып, алар уру шаарга жоо таппай, күйүп жанып турган чагы. Эр Кошой, Бердике Берен жана Түлкү баатырлар боштондук үчүн жан коюудан кайра тартпай ат жалынан түшкөн жок. Жуңгарлардын деми сууп, айласы куруп турган ошол капсалаңдуу жылдары Соңкөл жайлоосунун бийиктөрүндө Мааматколдун мыкты уулдары Темир, Болоттор түтөктөн каза болушуп, кыргыздар кайгыга батты. Ошентип майда чабышууларды эсепке албаганда дөңкөнөй баштаган калмактардын Сарыөзөн чүйдү таштай качканынын өзүнчө бир себеби бар дешчү санжырачылар. Айлекер Бишкек менен Эр Сейитбек ал түндө ырымчыл калмактардын айылынын үстүнөн күйгөн батберек учурушуп, эсин чыгарып жатышканда кайсы бир күнү кечке жуук Кыбыла жактан апакай ак жылан учуп келатып, дөңкөнөй жайсаңдын боз үйүнө сайылат. Боз үйдөн кандайдыр өрт чыгып, үрөйү учкан дөңкөнөй калкын иле менен кегенди көздөй көчкүлө деп буйруйт да, өзү ак желек көтөргөн топ менен Эр Кошойдун алдына чыгып, канча жылдан бери кошуна жашап, куда сөөк болуп аралашып кеттик эле, күнөөсү жок катын балдарды кырбай жон кое тургула. Биз боомөрдөп иледен ары жер ооп кетелик деген тилегин билдирет.
эки тараптын макулдашуусу боюнча жуңгарлар үчүн улуу үркүм башталат. Өз заманында кыргыздар чүйдү таштай, элим ай деп кошок айтып көчө качышса, ал тагдыр эми жуңгар ойроттордун өз башына түштү. Доордун келме кезеги ушул турбайбы, дешти табасы канган кыргыздар. Ошол бойдон Чарын, Челек, Кара тоодон ары карай Каркыра менен Кегенде калмак батпай чыгат. Ага карабай калмак ичиндеги хандык талашуу жаңжалы токтогон жок. 1752 Лама Доржи өлтүрүлдү да, анын ордуна Дабачы такка отурат. Дабачы да калк башын бириктире албай, кечээги эле өнөктөшү Амурсана экөөнүн кармашына туш болду байкуш калк. Дабачы хан жээни Амурсананы тутуп алып, жазаламакчы болгондо ал Чиянлунга качып барып, мага Манжугутайдан көп кошун берсең, Дабачыны талкалап, Жунгарияны Манжугутайга кошомун деген убадасын билдирет. Чын эле Манжудан кол баштап келген Амурсана Дабачы ханды тутуп алып, түп Бейжиңге жиберди да, Жунгария мурдагысындай эркин өлкө деп жарыяланды. Жини келген Багды хан Амурсананын артынан түшөт. Амурсана Абылай ханга качып барып жан сактап жүргөндө, Абылай аны Чиян Лунга тутуп берет деп шекшинген бойдон Орусияга кире качты. Манжукутай Багды ханынын Амурсананы кайтарып бер деген өтүнүчүн Орус падышасы аткарбай, акыры жүрүп Амурсана Орусияда чечектен каза тапты. Калмактар кайрадан басып кирсе айла не болот деген кыязда кылчактаган кыргыздар Чүй менен Ысык көлгө көчүп келбей, арадан жылдар өттү. Жашы 80ге таяп калса да, эр кошой эл башылыкты колунан чыгарган жок. Кыраакы бийдин кол алдында чалгынчы жөө-күлүктөрү көп болчу. Каалаган убакта алар жер чалып, от чалып келе калышчу. Ошого жараша өз ара чатагы ырбаган калмак ичинде кошойдун өз кишеси Кушчу Каработо, Солто Токторбайга окшогондор көп боло турган. Алар жуңгар ойроттордун такталашуудагы чатактары жөнүндө такай кабар берип турушчу. Өзгөчө Кытай Багды ханынан көп кошун алган Амурсана Коңтайчы Жунгарияны мурдагыдай талаа өлкөсү деп жарыялаганынан кийин эр кошой эл журтту ордунан козгогондой чоочуду. Элди кайрадан мүшкүлгө кабылтып, бүлүнтүп албайын деп ойлогон. Бирок баатыр бекер күтүп жатпай, жөө-күлүктөрү Асылбаштык Дорбо баш менен Көгөй уругунан чыккан Кой Коңназар кыдыкты баш кылып жигиттерин чалгынга такай жиберип турду. Тоолордун кыр чокулары аркылуу жер чалган жөө-күлүктөрдүн өнөрү күч. Алар аскадагы кайбиринди кууп жүрүп кармап алышчу. Чарчоо, күйүгүп түтөккө чалдыгуу дегенди билишчү эмес. Кийиктен бетер аскар тоонун шартына көнгөн азаматтар караңгыда да жол таап кетишер эле. Кетмен түбүнөн чыккан жөө-күлүк кайгуулчулар кыр ашып отурушуп, чоң кеминдин көк ойрогунан өйдө карай Челек менен Чаргынга жеткенде калмак айылдарын буйтап, кайра Кырка зоолор аркылуу Кан Теңири тоосунан ары Илеге чейин жетип кайтышкан. 3 Алматы, Челек Чарын, Каркыра, Кеген, Иледе конуп отурган калмак айылдары жеш эле. Ошончо азап тозуктуу жол жүргөн кайгуулчулар Меркенин үстүндөгү Карагыштак менен Мыңкелдинин тоолорунан түн ичинде жалгыз жанган от көрүп, эр кошойго айтып келишти. Култуунун урпактарынын бири Ата Күчүктүн уулу Чал мындан көп жыл мурда эл үрккөндө калмак кыргыз жоо болсун, кара башым соо болсун деп аял экөө чычкандай балдары менен Мыңкелдинин тоосунда кала берген. Барып тутуп келгиле деп жөө-күлүктөрүн кайра жиберди эр кошой. Жылаңа четине жалаң тери жамынган жапайы Чал кошойдун алдында отурат. Аялы жакында каза болуптур. Ошончу жылдан бери жеген тамагыбыз кайберен менен аюунун эти. Кийимдерибиз аңдын териси. Быйыл 7 жыл болду. Чүй жергесинен бир дагы жолу жанган отту көрбөдүм. Калмак кетип, Сары Өзөн чүй ээн калды. Ата конушка чоо чуркабай көчүп бара бергиле, деди 60ка барып калган Чал. Эр кошой 30дарга чамалап калган Чалдын кыздарын эрге берип, анын өзүн жаш жубанга үйлөндүрдү.
жаңы үй бүлө күткөн чал Баяке, Тилеш, Чоң Өтүк деген уулду болуп, ал тукумдар Аюкур деген урукка айланды. Эр кошой оң менен солдун билермандарын чогултуп кеңеш өткөрдү да ата журтка көчүп баралык деп жер бөлүштүрүшөт. Жер энчи бөлүштүрүүдө Намангандын үстүндөгү Аксы, Ала Бука аймагы бүт бойдон Талас, Чаткал, Чыйрычык, Чымкентке чейин жерлер Кыргыздын сол уруулары менен кошо Көкүнбагыш элине ыйгарылат. Кетмен төбөнү толугу менен Каба саягына калтырып, чекир саяктар Тогусторо, Ак Талаадан бери Соңкөл, Жумгал, Кочкорго ээ болушат. Солто тукумдары чоң кеминден тартып Сары Өзөн чүйдү Таластын оосуна чейин алышат да, андан ары Көкчө деңиз, Анархайды Кордойго чейин менчиктейт. Ысык көлдүн алкымына чейин Сарыбагыш уруусуна тиет. Андан бөлөк 3 Алматы баш болуп, Ала тоонун түн жүрүш жагы толугу менен Илеге чейин Сарбагыштарга берилди. Дөңкөнөй жайсаң, чүй менен ысык көлдү таштай качканда заарасы чыкпай тут тугуп өлгөн Белек баштыктын эли журту жер бөлүштүрүүгө катышпаса да, түп жыргалаңдан тартып, Каркыра менен Кегенди текесине чейин ээлесин, деп кошой бек айтты. Белек күнөөлүү болгону менен элди эмне айыптеп, бийлер бул калыс чечимге каршы болушкан жок. Жер бөлүштүрүүгө Майлы Сай, Ноокен тарапта эл болуп кеткен жедигерлер келишпептир. Эрте диргештир жер талаштан чатак чыкпасын деп Ат башы, Ак Сай, Арба жана Нарын боюн толугу менен базыстар алып, аралаш жашасын деп чериктерди эскертет. Ошондой эле Мундус, Дөөлөстөр өз каалоолору менен Арыстанбап, Чарбак, Анжиян, Фергананы топук алышты да, аларга Ак Кочкордун тукумдарын бий деп аташты. Эр кошойдун калыстыгына таң беришип, оң менен солдун тукумдары өз аймактарына ыраазы болуп кайтышат. 1755 жылы Солто эли жерибизге көчөбүз деп камынып жатканда 85 жаштагы эр кошою катуу ооруп төшөктөн тура албай калды. Өлөрүнө көзү жеткен баатыр мыкты чыкмаларды чакыртып алып керезин айтат. Мен чүйгө жеткенче ат үстүндө жүрө ала турган эмесмин. Көзүм жумулса сөөгүмдү коңур өгүзгө берип, жүрөгүмдү чүйгө алып барып көмгүлө, деп Бишкек туу жыгарды тиктейт да, анан барып сөзүн улады. Ардактуу Наркескен кара болот кылычын өзүң ал, деп башын ийкеди. Бишкек кылычтын мизинен өөп, аны аярлай кармап, кайра жайылга сунду. Анысы эл журтка сен башчы болуп, жоодон коргогун деген белгиле. Бишкектин айкөлдүгүнө ыраазы болгон эр кошой рахмат айтты да, Ак көрпө жайылым, журттун туусу болууга арзыйт. Сендей кыраанга элимди тапшырдым. Баш көз бол, деп тынды. Анан барып өзүнүн баш боз үйү менен туусун Жамасартка калтырганын эскерттеле Момокон туталанды. Баатыр ата, эликчи уулуң элиңе тутка боло алабы? Чакыргылачы, Бөрүбай менен Түлөбердини, деп оозун кыбыратты. 5 жашар Бөрүбай менен 4 жашар Түлөберди чоң атанын алдында турушат. Экөө тең жакшылыктан туулган Жамансарттын уулдары. Эр кошой эч сөз айтпастан неберелерин көкүлдөрүнөн сылап, Түлөбердини көкүрөккө нукуп койду да, аксым, киши эл башы боло албайт, деп көзүн жумган дейт. Эл түшүндү. Мен туумду эликчи уулума берген жокмун. Аны неберем Түлөбердиге бердим, деген ырым эле. Ошол бойдон эр кошой ойгонгон жок. Көп өтпөй асман жаңырткан өкүрүк чыкты. Түн кирип, эр кошойдун өлгөнү жөнүндө кабарчылар туш-тушка чапкылап жүрүшкөндө, колуна шам кармап, баатырдын сөөгү жаткан көшөгөгө кирген Бишкек устарадай курч бычак менен баатырдын кабыргасын тилип, анын жүрөгүн сууруп алганда кан чыккан жок. Дени муздап калган болчу. Бишкек баатырдын жүрөгүн ийленген карынга салып, жаратты тарамыш жип менен жигин билгизбей тигип таштаган. Карындагы жүрөктү кол чаначка салып, оозун кыл менен бууду да таң супа салган кезде кошой бийдин кичүү уулдары Кочкорбай, Зарыл үчөө чүйдү көздөй чаап жөнөшкөн.
Ак суу белен ашып түшкөн үчөө Чаа Баатырдын эски конушу Жарды сууга келип түшүштү. Төш таяна өскөн кош чынардын түбүн оюп, жүрөктү көмгөн соң бата окушту да кайра эле артты көздөй чуу коюшту. Жолдо келатканда Алабарман Кочкорбай сурады: «Баатыр аба, бул эмне деген ырым? Эр кошойдун жүрөгү чүйдө калды. Мындан ары солто эли тентип туш келди чачылбайт. Солтонун уюткусу бузулбасын деген ырым», деп алакан жайды. Алар эртеси кечке жуук Коңур өгүзгө жетип келгенде алыстагылар сөөк коюуга үлгүрүп келе элек болчу. Экинчи жылы солтолор чүйгө жапырт көчүп келишери менен Жамансарт бийдин аялы Жакшылык эркек төрөп, ата журтка эсен аман келдик дешип, атын эсен аман коюшат. Жамансарт бий деп эсептелгени менен Ак көрпө Жайыл Баатыр арка кыргыздарынын баш бийи катары таанылды да, кийинки жылы ал 3000дей кол курап алып, 3 алматы менен Чарын челектеги калмактарды Каркыра, Кеген, Иледен ары Жуңгарияга чейин сүрүп ташташкан болчу. Жайылдын эрдигин уккан Абылай хан карап турбастан Жети суунун чет жакасындагы калмактарды кылычтап кирди. Келме кезек дегендей, айласы курган калмак журтчулугу Жуңгарияга жетпей Сарыбел деген тоонун ой чуңкуруна кептелгенде, алды жагынан тосуп турган Багдыхан Чыян улундун 50 000ден ашык колу коргоосуз калган шордуу калкты караманча кырып, 7-8 күндүн ичинде бала бакыра, катын калач дебей 1,5 миллион калмак жок болгону жөнүндө Кытай тарыхы кабарлайт. Бир заманда Тала өлкөсү деп атагы чыккан жуңгар ойроттор эл катары тарыхтан биротоло өчтү да, алар ээлеген аймактар баш оту менен Кытайдын карамагына өттү. Калмак кырылган Сарыбелге Багдыхан Геден Шань деген ат койду. Тоого жаз келген учурда Жайыл Баатыр менен Жамансарт бий Аламүдүн Капчыгайынын Алкым чениндеги Чуңгурчак жайлоосундагы Бишкек туу жыгардын үйүнө мейманга келишти. Ал кезде Сарбагыштардын бийи Мааматкулдун жашы 90дон ашып, карды эшилип тура албай калгандыктан, арка элинин бийлиги аксакал катары жашы 50-лөрдөгү Жайылдын колунда калгандыгын эскерткенбиз. Эсенгул Үлөк, Черикчи, атакелер Жайылга салыштырганда али жаш болчу. Түлкү Баатырдын 2 уулу Качыке, Кедейлер Жайылдан жол талашчу эмес. Эр Садырдагы Жайылдын сөзүнөн чыкпай турган. Талас ичиндеги сол уруулар Жайылдын сөзү менен болушат. Көл башындагы бугулар кеп сөзгө аралашкандан коркушат. Демек Жайылдын оң менен солго кадыры өтүп турган кези. Анын сөзүн эч ким эки кылбайт. Калайык калкты акыл менен башкарып, Ак көрпө Жайыл атанган Азамат бекеринен Кошой бийдин тарбиясын албаган. Жайылдын мүнөзү коңур, калбаат. Эр Кошой өлөр алдында аксым киши эл башы боло албайт деген кебин осуят катары көңүлүнөн чыгарбайт. Жайылдын калыстыгы ченде жок. Солтолор менен аралаш жашаган мундус, саяк, моңолдор, азык, нойгут, кытайларды эч ким жектебейт. Көпчүлүк Жамансарт менен эсептешкен себеби Кошойдун кызыл туусу анын колунда. Ал көк баш деген алгыр тайганы экөө элик улаганды жакшы көргөндүктөн эликчи Жамансарт аталса да, Жайыл инисин басмырлабайт. Керек учурда Жайыл сөз сүйлөбөй, тешетиктеп койсо Жамансарт шүк отуруп берет. Чуңгурчакка эскертпей келгенине караганда Жайылдын Бишкек туу чыгарда олуттуу иши бар. Чуңгурчак Чаа бийдин жакшы көргөн орто жайлоосу. Отурукташуу башталганда Чуңгурчакты Бишкек Баатырдан, Чаа тукумдарынан эч кимиси талашкан эмес. Ушунун баарын Бишкек сезип жүрчү. Козу союлуп, чай ичип отургандын ортосунда Жайыл сөздүн четин чыгарды. Баатыр аба, чүйгө көчүп келгенден бери солтолор тоо жамынып отуруп алдык да. Сары өзөнгө убал болду го. Бишкек түшүндү да өзү бейиш жайлоодон чыкпай отуруп алганы жүрөгүнө тык этти. Ооба, Сары өзөн дыйкандын терин сагынды. Касиеттүү эри өлгөн жесир катындай субай салтан калды. Эмне деген оюң бар, Баатыр? Кеңешип көрөлү, деди кебелбеген Бишкек.
Жайыл сөз оңуна түшкөндө сүйүнүп кетти. Баатыр аба, ал арча менен Аламүдүндүн ортосундагы кер чөөдөй жерди бабаларыбыз аралда эшчү экен. Эли журтуңуз менен Канжолдун боюна көчүп чыгып, үлгү көрсөтпөйсүзбү? Сиздин энчиңиздеги чуңгурчакты эч ким талашпайт. Ал сиздин жайкы жайлооңуз болсун. Жакага түшсөңүз, тоого жамынгандар сизди туурайт. Мен өзүм баш болуп Кара Балтанын төмөнкү чегиндеги Сары Коо, Ак Башат менен Меркенин талааларына көчүп чыгам. Дыйкандарга аштык дан айдатып, экөөбүз жол баштайлык. Кандай дейсиз? Жакшы иш баштап жатыпсың, баатыр. Менде кеп жок. Адегенде балдар менен акылдашайынчы. Андан кийин көчүү конуу жөнүндө сөз козгобой, Жайыл менен Жамасарт тамак жеп аттанып кетишти да Бишкек жалгыздай басып ойго басат. Баатыр менен бий эмне жумуштап келиптир деген балдарынын суроосуна ал оңдуу жооп бербеди. Түйшүктүү жаңы конушка көчүп барганга жүрөгү даабай жатты. Мындан көрө жоо чапкан оңой турбайбы, деп кобурап коет. Төш таяна жалгыз бастырып келаткан. Кандайдыр жүрөгү түпөйүл, ошол маалда Кайып эне Шарапатты көрдү. Катар бастырып келатыптыр. Бишкек сүйүнүп кетти. Көптөн бери жолукпай кеттиңиз эле. Кайдан келатасыз? Мен сага ар качан керектүү учурда жолугам, Бишкек. Билем, Кайып эне. Бүгүн мага кандай акыл кошмокчусуз? Адегенде өзүң айтчы, неге жүрөгүң түпөйүл? Канжолдун боюна көчүп чыгып, там салганга жүрөгүм даабай жатат. Дыйканчылык колдон келер бекен? Кайып эне күлүп жиберди. Демиңди жыйып, чочулабай эле көчүп чыга бер. Кудай сага бериптир. Баба дыйкан өзүңдү күтүп жатпайбы? Канжолдун алдыңкы бетине там салып, орун очого алсаң, сенин атың чыгат. Атым чыккандай, там салып эгин эгүү да эрдикпи? Сени даанышман деп жүрсөм, баланын кебин сүйлөйсүң да. Аламүдүндүн куймасына көчүп барып там салсаң, сенин жакка белиңе дыйкандар чогулат. Алар сени туурап там салып, тегерегиңде чоң кыштак пайда болот. Сары өзөндө түптөлгөн кыштактын келечеги кең. Бишкек кыштак өсө берет. Акыры жүрүп сенин ысмың ат түгүндөй адыгине менен тай түгүндөй тагай элине тарайт. Бишкек деген ыйык ат күндүн чыгышы менен батышына дайым болоор. Сенин кусуруң жаамы кыргыздын башын кошоор. Ошондойбу? Деп сүйүнгөн Бишкек жан-жагын караса, Кайып эне Шарапаттан дайын жок. Жалгыз бастырып келатыптыр. Дароо Бишкектин кабагы ачылды. 3-чү күнү Бишкек бала бакырасы менен Канжолдун жээгине көчүп чыгып, кой союп, арбактарга бата кылды да пайдубалына таш шыкап, там сала баштаган дейт. Анын жанынан өткөн кеткен жолоочулар кербен токтоп, конуп кете турган сарай да курдуртту. Бала бакырасы өз-өзүнчө жата турган узун тамды ысык үй деп атады. Ал жерге шаар түптөп жатканы Бишкектин оюна да келген жок. Эпилог ордуна. Аламүдүн капчыгайынын этек ченинде бийик дөң бар. Дөңдүн аты Көкжар. Анын жака белинде качандыр бир убакта арка аттуу шаар болгон эмиш. Бишкек туу жыгар ушул дөңдүн чокусуна чыгып алып, айланага көз жүгүрткөнү жакшы көрөт. Дөңдөн чүй өрөөнү алаканга салгандай даана көрүнөт. Дөңдө отурган баатыр эгерим зерикпейт. Өткөн өмүрүн көз алдынан чубатып, өз ою менен алектенет. Аңгыча Саржондун бери жагынан жылкылар үркүп, катуу кишенеген кара сур айгыр атырыла жер чапчый. Кысыр эмдүү тайды чалган жолборстун кызыл чаар жөнү күнгө чагылыша, аны өзү алгандай эргип, дегдеп кетти баатыр. Чытырман камыш жапырылды. Кайран шер тайды чыңырта сүйрөп бараткансыйт. Кечээки жоопкерчилик замандагыдай көрүнүш ага дем берди. Булчуңдары чыңала, жүрөгү туйлай, ааламдын жалгыз туткасы өзү сыяктанып, каякадыр алыска ат койгусу келет. Үмүтү жанып, жүрөгүндө ишенич артууда. Күн бата жаздап калса да, ордунан козголгусу келбей, ээндикти самайт. Жалгыз болгусу келет. Санаасы бир жерге токтобой, кайрадан сапарды эңседи. Бул эмнеси?
сапарга арыган жокпу, жол жүрүүдөн тажай элекминби дегендей өзүнө суроо берет. Жалгыз учкан бостектей жортуп кайда бараарын карт жүрөк өзү да билбейт. Анын жалгыз отурган себеби төмөндө өзү түптөгөн кыштактын күйгөн отторун көргүсү келет. Жайнаган көп отту көргөн сайын жүрөгү кубанат. Демөр кылганы, үмүтүн жандырганы ошол жылдыздай өчпөс оттор. Мына кызык, көрсө Бишкек жалгыз калыптыр. Жорго минген жолдошунан айрылат, көп жашаган курдашынан айрылат деген чын турбайбы? Кече эле айды карай чапкан, кара түндү жиреп туманда адашканы, ээн тала эрме чөлдөгү азап тозоктор унут калыптыр. Ат жалында казан асып, ат жалында куш уйку салган жортуулчу убагы рахат экен. Керт башын өлүмгө байлап, туу жыгар аталганы кайра келип кыштак куруп, жердин төшүн чийген мезгил учкан куштай артта калыптыр. Көрсө оттон жалтанбай, өлүмдөн коркпой тозокту кечкен күндөр жыргал экен да. Ал шаркырап аккан сууга окшош өмүр турбайбы? Эмне үчүн азыр узак сапар алдында жүрөк опкоолжуйт? Өткөн өмүрдү кайрып берсе, ошол азап күндөрдү баштан кечирүүнү каалайт. Көнүмүш турмушу чакырып жатса кантет? Ошол замат канатташ курдашы Нышаны эстеди. Карасаң, ал жакын туруп алыс, алыс туруп жакын. Сөзмөр, айлакер, баатырдыгы жагынан Нышага эрлер жетеби? Хандан кайра тартмак тургай, падышанын алдында туруп сөз таап кетчү эле го кайран эр. Биздин замандын эрлери Нышадай болчу деп суктанды. Ат башы нарынга кытайлар кирип келиптир. Жер ченеп жүрүшөт деген каң шаар жеткенде, кол чогулткан жайыл долон даванга келип калганда, черикчи алдынан кез келди. Шыбай Урдананын кошуну менен Качыкенин жигиттери чабыша кетип, Кытай тараптан 7 киши өлүп, кыргыздар дагы чыгашага учураптыр. Чек ара жер талашуудан чыккан чатак Сарыбелде жаткан аскер башчысы Ченгун менен сүйлөшмөйүнчө чечилбейт деп Үрдана Шыбай ишендиргендиктен чабыш токтоп, черикчи жайылды тосуп келатыптыр. Кыргыздар каркыраны көздөй аттанып баратканда, арттан Үрдана менен Досан жете келип, аскер башчынын байтактысын көздөй кошо жөнөштү. Ченгун Сарыбелде жуңгарларды аеосуз кырган аскер башчы. Ошол кыргындан кийин Сарыбелди кытайлар Геденшань деп атап алышкан. Аскер башчы Багдыхандын бир тууган иниси. Эки тарап сыпаа, сылык сүйлөшкөнү менен сөз табыша албады. Жуңгарлар басып алган жердин баарын Кытайдын мынчиги дегенге кыргыз баатырлары макул болгон жок. Маселени Чиян Лундун алдында чечелик, элчилик топтогула, деди Чен Гунь. 150 киши Бейжиңге бара турган болуп, расмий элчиликке Солто тараптан Ныша, Баймат, бараттар чектелди да, Сарбагыш саяктан черикчи менен Торчубайлар болушуп, Бейжиңге жакындаганда кыргыздын сол канатынан Бороке менен Ноочу кууп жетти. Манжу жайсаңдары Үрдана менен Досан жолдо катар элчилердин курсагын ачырмак тургай, аларды аң уулатып зериктирген жок. Бейжиңге жеткенде элчилерди Багдыханга жолуктуруш үчүн 7 күнчө падыша сарайынын салт санаасын үйрөтүштү. Эшик жагы күн жүрүштү караган падыша сарай өзүнчө жомук. Анын ичинин кооздугун сүрөттөө мүмкүн эмес. Ажыдардын башына окшош жасалган падышанын алтын тактысына жеткенче өзүнчө бир тай чабын бардай. 3 жолу тоң кою жыгылган элчилер Чиян Лунга салам бергенден кийин ал жай сураган болот. Ал алтын тактыга отурганы болбосо, падышанын ырайы кыргыздардан айрып алгыс. Сүйлөшүп жаткан кыргыздарга боор тартып жаткандай. Падышанын ууртунан жылмаюу кеткен жок. Митаам падыша түркө элди арбап жаткандай сөз учугун чыгарды. Ойроттор эзелтеден биздин эл болчу. Теңирдин уулуна кылыч көтөрүп эмне пайда табышты? Жуңгар ойрот деген калктын аты өчтү. Алардын элинин жолбун иттен эмне айырмасы бар? Кыргыздар, силер алардын жолун жолдобогула. Билем, эзелки элсиңер.
Манжук кыргыздын тамыры бир. Биз тууганча эл болуп чогуу жүрөлүк. Ныша кеп кыстырды. Бир туугандар бири-биринин жер байлыгына көз артпайт. Кыргыздар манжулар менен ысык мамиледе. Кошуна катары жашагылары келет. Миңдеген жылдан бери ата-бабабыздын сөөгү жаткан ыйык жерге бөлөк өлкө көз артпаса деп тилейбиз, Азирети падыша. Бурутта кеп бар дегендей Чиян Лунь мостойду. Падыша көкө теңирдин уулу. Бийликти ал теңирден алган. Менин амириме моюн сунуп коюп жашай бергиле. Керек учурда биз силерди душмандан коргойбуз. Азирети Багдыхан, кыргыздар эзелтен ала тоо ичинде эркин учкан куш. Кыраан манжулар биздин эркибизге койсо деп өтүнөбүз. Торго түшкөнчө кыргыздын өлгөнү артык. Буруттун акылына жыгылган Багдыхан тайсалдады. Баатыр, биз кыргыздарды кыйыр түрдө Манжу Кытайдын букарасы деп эсептей беребиз. Силер чек ара аскерлердин тынчын алып, жылкыларга тийбегиле. Азирети падыша, кыргыздар мындан ары чек арага тийишпейт. Кыргыздардын эркиндигине көлөкө түшпөсө экен. Кадырың жан болсун, Баатыр. Эркиндигиңер кала берет. Кашкарлык кожолор чатак чыгарып, силерге качып барып жатат. Аны жашырсаңар, биз силерди аябайбыз. Кожолор кыргызга качып келсе, аларды тутуп берелик, деп Ныша убада берген болду. Ошол эле жерден падыша Ныша менен черикчиге чен берип, колдоруна тоголок таш карматты да баштарына куш канаты сайылган бөрк кийгизди. Калган элчилерге баалуу чапан жаптырып, сый тамакка чакырды. Кыргыздар экинчи бир алтын сарайда сый тамак ичип отурушат. Манжу Кытай салтында падыша бөтөн адамдын көзүнчө тамак ичпейт. Андыктан өз ата-бабасына окшоп тамак жеген кыргыздарды кызыгып кароодо Чиян Лунь. Аңгыча алдындагы жакут таш чөгөрүлгөн алтын аякты тиктеген Ныша ушул чөйчөктөн арак ичсе болобу деп шарап куйгучтан сурады эле, ал кесени толтуруп куйду. Аракты аягына чейин жутуп жиберген Ныша өзүнчө күлдү. Байкап турган падыша Нышаны чакыртты да, эмнеге күлдүң деп сурады. Чөгөлөй отурган Ныша жооп берди. Азирети падыша, Бейжиңге келатканда түш көргөм. Түшүм дал келгенине күлдүм. Кандай түш көрдүң эле? Түшүмдө падышанын көзүнчө алтын аяктан арак ичкем. Падыша башын ийкегенде алтын аякка арак куюлду. Аны тартып жиберген Ныша дагы күлдү. Азыр эмнеге күлдүң? Азирети падыша, түшүмдө мен арак ичкен алтын аякты сиз мага бергиликке берген элеңиз. Дагы арак куюлду. Аракты тартып жиберип, аякты алып кет, деди да, мас болуп калбайсыңбы, деп сурады. Чыңгызхан алдында арак ичип мас болгон элчилерди жазаламак тургай белек берип узатчу дейт. Падышанын көзүнчө жүрөгү таза элчи гана мас болот, деп жылмайды. Азыр эмнеге жылмайдың? Азирети падыша, дагы бир түшүм бар эле. Сизге айта албай айып ыгып турам. Падышага Ныша менен сүйлөшүш жагып калган. Айта бер, айбыкпа. Түшүмдө сиз мага 3 түрмөк жибек берген элеңиз. Түшүң орундалат. Жибек кийген кыргыз сулуулары сизди алкайтта. Түшүң бүттүбү, Ныша Баатыр? Түшүм бүттү, Азирети падыша. Бирок мен сиздин атаңызды көргөн адаммын. Анын алдында да арак ичип 3 түрмөк жибек жүктөп кеткем. Чын элеби? Деп Чиян Лунь таң калды. Мындан 30 жыл мурда өткөн окуяны айтып келип, Ныша калтасындагы алтын макине падышага сунду. Макине колуна алган падыша, кечээ күнү мен дагы түш көрдүм эле, деп кыйды жылмайды. Нышанын ичи муздай түштү. Азирети падыша, түшүңүз мен жөндөбү? Түшүмдө сени алып калып, калмактарга хан шайлап жаткам. Ныша кымылдады. Азирети падыша, мен укуктуу хан боломбу? Ананчы, Баатыр. Анда мен ойроттон канча аял алсам болот? Канча аял алгың келет? Түрк султанынын 350 катыны бар. Өзүнүн 300 кенизек аялы бар экенин Ныша эске алып жатат, падыша түшүндү. Сен султан эмессиң да. Азирети падыша, мен калмак бийкечтерин жакшы көрөм. Андай болсо 30га чейин ала бер. Мага 5 эле сулуу катын жетет. Акылман Бурут менен сүйлөшкөнүнө ыраазы болгон Чиян Лунь аны Жунгарияга хан шайлап 4 жылдан кийин элине кое берген дешчү.
Ныша Жуңгарияда канча катын алганы жөнүндө кеп кылса, ал өзүнчө тарых. Ошо кезде чоң атасынын жанына арыстан чаап келди. Жолборс өрүп жүргөн Сарыжон жактан чыкканына чоочуган Бишкек: "Ал жакта жолборс көп жүрөт. Чалып койсочу. Эмне, өлүмдөн коркпойсуңбу?" деди тынчсыздана. "Өлүмдөн коркпойм, ата. Жаш жакта мен дагы өлүмдөн коркчу эмесмин. Өлүмдүн артынан сая кууп жүрүп ушул жашка келдим." Арыстан таң калды. "Ата, өлүмдөн коркосузбу?" "Азыр өлүмдөн аябай корком. Жарык дүйнөдөн кетүү оор да." Жаш жигит баатырды сооротту. "Чоң ата, коркпоңуз өлүмдөн. Мен билем, сиз көп жашайсыз." Бишкек небересине мээрим төктү. "Уулум, мен өлбөйм. Сен өлмөйүнчө мен жашай берем. Менин калган өмүрүм сенин жашыңа байланыштуу. Мындан ары сен канча жашасаң, мен ошончо жыл жашайм." Чоң аталар небересин өлмөйүнчө алардын акыл эс көөдөнүнөн эч кетпейт. "Сен 100гө чык, берекем." Аңгыча тура калган Арыстан: "Ата, жайнаган отторду карачы", деп төмөн жакты көрсөттү. Бишкек түптөгөн кыштакта сансыз от жанып турган. Чоң ата менен небере жылдыздай жанган оттордон көзүн албай карап турушту. Өз ою менен алек болгонсуган карыя түрмөк ыр таштады. "Эртеби кечпи ким билет. Эчкиникиндей жаш калды. Кача турган кушка окшоп, карай берем асманды. Аттар кош куруп, оттуу кыштакты көздөй кадам шилтөөдө. Түн көөдөй караңгы болчу." Чыгарманын аягы. 18 март 2004 жыл. Көк жар, Арка кыштагы. Аларча, мамлекеттик резиденция. 18 апрель 2009 жыл. 18:30. Чолпон ата, мамлекеттик резиденция.